Ак Суу райондук аялдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеси психикалык жактан жабыркагандар дарылануучу облус аймагындагы жалгыз мекеме. Бүгүнкү күндө мекемеде 250 кыз келиндер дарыланууда. Азыркы тапта бул жайда эң жашы 18 жаштан улуусу 82 жаш курактагы аялдар республиканын ар тарабынан келишкен. Мында кызмат алуучулардын жакындары бир жылда бир ирет алардын абалын сурап келишсе, басымдуу бөлүгү келишпейт. Жатак үйдөгүлөрдүн көңүлүн көтөрүү багытында майрамдык маанай тартууланды. Мы же встретились, значит живем. Шалом, 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 шалом. Мы же встретились. 2022 жылдан баштап тамак майнасынын акчасы 2 эсе көтөрүлгөн биздин кызмат алуучуларга. Андан тышкары дагы биздин сотрудниктерибизге дагы көңүл бурулуп, айлык майнабыз 2 эсе көтөрүлгөн. Бул жайда кыз келиндер үчүн 3 мал ысык тамак уюшулуп, жатаканада бардык шарттар каралган. Ал эми мындагылардын ден соолугун көзөмөлдөп туручу атайын дарыгерлер, медайымдар кызмат кылышат. Биз деген майыптар күнү деп айта албайбыз да, биз 3 декабрдачы биз бул күндү кайрымдуулук күнү деп айтабыз да. Анан биз ошол баягы кайдыгер карабаган адамдар келип бизге чын жүрөгүнөн кайрымын жасап кетишет да ушул күнү. Ал биз кыздарыбызга болсо биз өзүбүздөн болгон колубуздан келген нерселер менен биз буларды көңүл ачканга аракет кылабыз. Оорулуу десе эле көп эле ойлойт да, баары эч нерсе менен кызыгы жок деп. Мунун арасында дагы эң сонун таланттуулар бар, эң жакшынакай жөндөмдүүлөрү бар. Просто эле тагдырдын буйругу менен экен, ооруга эле айла жок да. Адак бизде билимдүүлөр бар. Билемес 2 дипломду кыздарыбыз дагы бар да. Анан үйүнөн келгендер бар. Анан алар ушундай үйүнөн келген үй бүлөдөй болгон мамилени абдан сагынышат. Анан биз ушун үчүн биз кыздарыбызга ушу үй бүлөдөгүдөй шартты түз бергенге аракет кылабыз да. Белгилей кетсек, 1953 түптөлгөн карылар жана майыптар үйүнүн базасында 1988 жылы Ак Суу райондук аялдар психоневрологиялык жатак үйү болуп уюшулган. Мекеменин кызматкерлеринин негизги кызматы дарылоо, багуу жана эмгек терапиясы болуп эсептелет. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Мадина Бакерова, Ысык Көл жаңылыктары.